Ермамат Султановичтин сөзүнө улап кетсем дейм да. Не дегенде өтө мындай маанилүү маселени көтөрүп атат да. Биз азыр мына экологический, экономический, финансовый нарушенияларды мына көрүп атабыз да, туурабы? Мына канча булыктар эми чыгып атат. Мына ушул маселелерди өзү биздин ошол Центеррадагы, Кумтөрдөгү, Совет директоровдогу биздин өкүлдөрүбүз буну ошол башыдан эле караш керек эле да. Мен байкап отурам, ушул жерде бизде эксперт болуп кирдиби Ибраев? Мен бул кишини жакшы билем. Ошол Кумтөрдө Совет директоров болуп турганда, кайсы жылдары Совет директоров болуп тургансыз? Ибраев 2011, 2013, 14, 13'e çeyin, 14. Kaça жыл? 3 yıl. 3 жыл, а? Бир эле сиз эмес, ал жерде 3 киши болгонбу биздин Кыргызстандын атынан? Kişi olan 3 kişi. Айлыгыңыздар жылына канча болгон? Бизде точно информация бар. Saytta var, karasаңар болот. Жо айтып коюңуз эми. Эмне? Эсимде жок. Мен билишимче 188.200 мың доллар жылына. Мына ошончо айлыкты алып, биздин Кыргызстаныбыздын кызыкчылыгын коргобой, ошол жерде Канаданын же болбосо ошол Кумтөрдүн адвокаты болуп отурган биздин эргулдар биздин арабызда отурбайбы? Анан кантип биз ишенебиз? Биз бир жоого чыгып атканыбызда бир катарыбыз угуп турсаңыз? Бир жоого чыгып атканыбызда бир катарыбызды карап албайлыбы? Бир ишеничтүү адамдар менен кетип атабызбы же жокпу деп? 200 мың деген долларды алып, мына азыр чыгып атат бардык нарушениялары. 2012 жылы Садыр Нуркожоевич комиссия түзүп, биз ошондо депутат элек. Комиссия түзүп, ушул маселени жогорку кеңешке алып чыкканда, жогорку кеңеште мына ушул Ибраевтар Кумтөрдүн кызыкчылыгын защищать эткен ошол жерде. Ишенбесеңиздер интернеттегин ачып караңыздар. Мына экологический, экономический, финансовый нарушениялар эчтеке жок, мына бардыгы жакшы деп. Мына интернетте турат. Биз ошол кезде депутат элек. Биз национализацияга, денонсацияга биз Садыр Жапаровдун немесини колдоп бардыгы за бергенбиз. Эми бүгүн ошол күндөрү барды, эчтеке жок, бардыгы жакшы деп, эми бүгүн биздин арабызда мындай анча-мынча мындай тайный нерселерибиз болот, мамлекеттик кызыкчылык үчүн. Анан кийин арабызда мындай шпиондор отурганы кандай болот? Ошон үчүн Акылбек Үсөнбекович, биз мына комиссиянын эксперттерини, тиешелүү адамдарды алып атканда мындай тарыхыны, таржымалыны карап туруп алышыбыз керек. Бул жерде мамлекеттин кызыкчылыгы биринчи орунда турат. Азыр мына эксперттерден карап көрсөм, үчөө тең ошол кездеги Совет директоровдун мүчөлөрү экен. 200 мың долларга жакын акчаны алып, эмне кылып отурушту? Өзүнүн милдетин так аткарбай. Мына Ермамат Султанович так айтты азыр. Ар бир биздин Кумтөрдүн кызыкчылыгыны каралып атканда добуш көтөрүп, добушка салат. Мына ошол кезде булар макулдугун берген. Биз мына комиссиянын чечимине биз так киргизип коелу. Ошол кездеги бүгүнкү күнгө чейин Совет директоровдун мүчөлөрү, тиешелүү мүчөлөрү укуктук баа берилсин ошолорго. Эми бул бардык мына экологический, экономический, финансовый нарушениялардын бардыгы бүгүн чыгып калган жок да. Бул канча жылдан бери чогулуп отуруп неме пайда болгону да бул. Ошол кезде биздин өкүлдөр эмне кылып отурушту ошол жерде? Мына 2009 жылдан 2020 жылга чейин Алекс Стюар деген биздин лаборатория бар, мамлекеттик эмес, чет мамлекеттин лабораториясы, уюму.
Mına kumtörden neme algan? Proba, analiz. 2020'dan 2009'dan 2020 жылга чейинкини бизге бергилечи. Давай мындай бир жолго чыгып атканда бир арабызды тазалап албайлы. Анан булардын бүгүн кече булар эчтеке жок деп атып, бүгүн кантип биз кантип ишенебиз? Бардык информацияны биз бүгүн тиешелүү өздөрүнүн жетекчилерине жеткирип аткандыр, мурдакы соратниктерине. Мындай ачык айтайлы, коркпой эчтекеден. Анан катарыбызды тазалап алайлы. Эртең бары баткакка батып калбай. Bizde batkaka batırıp gitet. Rahmat. Rahmat. Ömrük Müzeymiş. Tuğra pozisiyalarının barını götürüp atat Tuğra. Bana mende familiyası var. Kalinur Sadırov. Член экспертный группа bizde hazır. Ошол кезде бывший член совет директоров болгон. Нурлан Кыштабаев, Ибраев Карбек, мына үчөө тең ошол кездеги совет директоров болгон.